Кутман күн урматтуу достор. Көптөн бери видео тарта элекпиз. Биздин өлкөдө кырдаал татаал болуп жатты. Ага карабастан биздин компания өзүнүн милдеттерин аткарып, куруу иштерин токтоткон жок. Бүгүн биз объекттерибиздин бирине келдик. Сиздерге үйүбүздү кантип куруп жатканыбызды көргөзөлү деп чечтик. Үйдүн баасын билдиребиз жана үйдүн ээси менен тааныштырабыз. Жүрүңүздөр. Кымбаттуу достор, азыр биз үйдүн ичинде турабыз. Сиздер байкагандай куруу иштердин ылдамдыгы абдан жогору. Бир айдын ичинде эле пайдубалдан баштап бүгүнкү деңгээлге келдик. Мурункудай эле үйдү омега профиль аркылуу жылууладык. Анын маанисин, каркас үйдү көбүк менен кантип туура жылуулатуу керектигин сиздерге азыр көргөзөйүн. Мурунку роликтердин биринде көргөзгөндөй, бул омега профиль. Көбүк менен жылуулаганга анын басымы 100 атмосферага тең болот. Көбүк бардык жылчыктарга кирип, каркасты толугу менен каптап калат да, жылуулукту жоготконго тоскоолдук жаратат. Бул жерде болсо, каркас гипсокартон менен иштетилгенине карабастан, сиздер үйдү сейсмикалык жактан бекем кылган атайын блокторду көрө аласыздар. Гипсокартон канчалык бекем жана ага буюмдарды илсе болобу? Бул мисал менен тамды кантип дагы бекемдесе болоорун көргөзөйүн. Бул гипсокартон, кийинкиси OSB. Бул болсо каркас. Дагы токтоп кетер нерсе, сиздерге үй салууда керектүү деп ойлойм. Бул терезе менен тамдын ортосундагы технологиялык тигиштерди бекитүү маселеси. Көп учурда терезе менен тамдын ортосундагы тигиштерди монтаждык көбүк менен эле толтуруп коюшат. Ал көбүк болсо текши толбойт. Жылчыктарды калтырат. Аны ишкерлер шпатлевкалап коюшат. Бирок ага карабастан суу көпөрөлөрү пайда болот. Сиздер кышында байкасаңыздар керек. Терезенин тегерегинде суу чогулуп, конденсат агып, көк пайда болот. Эгерде сиздер евромонтажды колдонсоңуздар, мындай көрүнүш болбойт. Аны кантип жасайт? Ага атайын мембрана колдонулат. Анын бир чети тамга бекитилет. Экинчи жагы оролуп келет да, көбүк ошонун ичине чачылат, сыртынан дагы чапталат. Көбүк ошол пилланын ичинде көбүп, жылчык калтырбайт. Көп кардарларды кызыктырган суроо, ЛСТК технологиясы менен курулган үйдүн баасы канча? Бул суроого жооп берүү оңой эмес. Мурунку чыгарылыштардын биринде эконом класстагы үйдүн бүтүшүндөгү 1 чарчы метри $250–300 турат деп айткан. Бирок ал проекттен да, жасалгалоо материалдардын баасынан да көз каранды. Мисал үчүн бул үйдү алалы. Кардар канча каражат кетиргенин көрөлү. Бул үйдү курууда биздин компания жартылай эле иштеди. Жумуштун кээ бир бөлүктөрүнүн кардары өзүнүн мурун чогуу иштеп жүргөн бригадаларына тапшыргандыктан, биз үйдүн бүгүнкү күнгө чейинки так баасын санаганда кыйынчылыктарга жолуктук. Ошондуктан биз кардардын өзүнө кайрылдык. Бүгүнкү күндө үйдүн ар бир чарчы метри кардар үчүн $246 түздү. Бул баага төмөнкүлөр кирди. Пайдубалы, ЛСТК каркасы, пенополиуретан менен жылуулатуусу, ийилген черепицадан курулган чатыры, германиялык профилден жасалган терезелери, энергияны үнөмдөгөн айнектери менен электр жана сантехникалык жумуштары, 2 катар стяжкалуу жылуусу полдору, гипсокартон жана жасалгалоосу жок фасад. Фасадты пенопласттан кем дегенде 2 эсе кымбат базальт плиталар менен орноткон. Бул үйдү эконом класска киргизүү туура эмес болот. Анткени бул жерде кымбатыраак материалдар колдонулган. Үйдүн сапатын жоготпостон кайсы жерден каражат үнөмдөсө болот. Биринчиден, арзаныраак терезе койсо болот. Мисалы Туркиядан чыккан. Экинчиси, базальттын ордуна пенопласт колдонсо болот. Үчүнчүсү, жылуу полдун ордуна конвекторду койсо болот. Анткени үй абдан жылуу. Төртүнчүдөн, чатырга ийилген черепицанын ордуна бир топ арзан болгон металл черепица орнотсо болот. Сиздерге абдан маанилүү нерсени айтайын. Биздин компания жасалгалоо иштеринен акча таппайт. Башкача айтканда, үйдүн куруусунда иштеген бардык бригадалар сиздер менен түздөн-түз иштейт. Ага кошумча, эгерде бизде кайсы бир камсыздоочу фирмада арзандатуубуз бар болсо, аны сиз колдоно аласыз.
Биздин компания эмнеден акча табат? Каркас курууда жана көбүк менен жылуулатууда. Бирок ага карабастан, биздин фирма курулуштун бардык этаптарында сиздер менен тыгыз иштейт, кеңеш берет. Бардык пайда болгон маселелерди чечүүгө аракет кылат жана ылайыктуу материалдарды сунуштайт. Эмне үчүн биз ушул талаптарды аткарабыз? Анткени биз үйүңүз сизге арзаныраак турсун дегенге кызыктарбыз. Ошону менен бирге үйүңүз жылуу, бекем, узак мөөнөткө болсун деп тилейбиз. ЛСТКдан курулган үйлөр ишенимдүү деген пикириңиз болуп, башка кардарларга сунуш кылганыңызга кызыктарбыз. Урматтуу достор, сиздерди үйдүн ээси Рашид Равильевич менен тааныштырып коеюн. Бул кишинин курулушта көп жылдык тажрыйбасы бар. Мен ага бир нече суроо берет элем. Мен өзүмө сентябрда үйгө кирем деген максатты койгом. Мен бир топ сунуштарды изилдеп көрдүм. Анан жыйынтыгында ушул ЛСТКдан курулган үйдү тандадым. Кирпич оор материал. Биздин жерде болсо, тилекке каршы андан туз чыгат. ЛСТКда болсо, суулуу процесстер жокко чыгарылган. Ал албетте курулушту тездеткенге кошумча болот. Мен НТЭК компанияны тандаганым себеби, анткени башка компанияларга салыштырмалуу сунуштаган баасы мага ылайыктуу болду. Жана мага суроо берген адам өзүнүн сөзүнө бек болуп жумуштарды убагында аткаргандыгынан. Мына достор, биз объекттерибиздин бирөөсүндө болдук. Биздин технология жана компаниябыз менен кандай ылдамдыкта үй салуу мүмкүн экендигин көрдүңүздөр. Болжолдогон үй курулушка кеткен бюджетти билдиңер. Кийинки жолугуда фасадка кандай материалдарды иштетсе болот деген теманы талкуулайбыз. Эгерде ким жазыла элек болсо, жазылыңыздар. Жаңы көрсөтүүлөрдү көрүү үчүн коңгуроону басып коюңуздар. Кызыктуу болот. Ушуну менен соңуна келдик. Анда көрүшкөнчө.